Бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы эл аралык автомобиль ташуулары эки өлкөнүн өкмөттөр аралык макулдашуусуна ылайык жүргүзүлөт. Жүктөрдү ташуу жыл сайын кагаз форматында алмаштырылып турган уруксат бланктары болгондо гана мүмкүн болот. 2025 жылы С категориясындагы 130 000 бланк алмаштырылган. Бул документтерди даярдоо, жеткирүү жана физикалык алмашуу ири өлчөмдөгү бюджеттик каражаттарды талап кылып, көп убакытты алган. Кытай Эл Республикасы менен уруксат берүүчү бланктарды кагаз жүзүндө алмашуу, аларды даярдоого жана жеткирүүгө ири өлчөмдөгү мамлекеттик чыгымдарды жаратат. Ал документтердин жоголуп кетүү же бузулуу коркунучтары, жогорку жүктөн болгон учурдагы кечигүүлөр жана бланктарды кошумча жеткирүү зарылчылыгы менен коштолот. Кээде айрым айбийирсиз жүк ташуучулар бланктарды үчүнчү жактарга берип коюшат. Бул системанын эффективдүүлүгүн төмөндөтөт жана жол жоболордун ачыктыгына шек келтирет. Санариптик чечимдердин жоктугу контролду жана модернизациялоону чектейт. Ал эми Е-пермит системасын киргизүү чыгымдарды кыскартууга, коррупциялык тобокелдиктерди жоюуга, ишенимдүүлүктү жогорулатууга жана жүк ташуулардын бардык катышуучулары үчүн ыңгайлуулукту камсыздоого мүмкүндүк берет. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Алешевич Касымалиевдин тапшырмасы менен өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында 2025 жылдын 6 октябрында Кытай Эл Республикасына эл аралык автомобиль ташууларына уруксат берүү жол жобосун жөнөкөйлөтүү маселесин чечүү боюнча челлендж башталган. Жумушчу топ түзүлүп, анын катышуучулары болуп төмөнкүлөр дайындалды. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги, Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик бажы кызматы, Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү жана инновациялар министрлиги, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги, Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жерде жүрүүчү жана суу транспорты департаменти. Катышуучулардын милдети эл аралык ташуулардын жол жоболорун тездетүү жана жөнөкөйлөштүрүүнү камсыз кылуу менен 100 күндүн ичинде Кытай Эл Республикасы менен электрондук уруксат алмашуу системасын киргизүү. 2026 жылдын январь айынан башында Е-пермит системасы Кытай мамлекети менен ишке киргизилди. Натыйжада ата мекендик автожүк ташуучулар иркечтам өткөрмө пункт аркылуу электрондук уруксатты колдонуп, Кытай мамлекети менен эл аралык жүк ташууну ишке ашырып жатышат. Арыз онлайн форматта берилип, төлөм накталай эмес тартипте жүргүзүлүп, ал эми уруксат кагазы электрондук түрдө берилет. Жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын эл аралык жүк ташуулардын негизи болгон жакынкы коңшу мамлекеттер менен уруксат алмашуу системасын санарип форматка өткөрүлдү. Өкмөттүк акселераторлор челленджинин алкагында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары Кытай тарап менен биргеликте 100 күндүн ичинде Е-пермит электрондук тутумун киргизишти. Маалыматтык система иштелип чыкты. Мамлекеттик органдардын ортосунда интеграция камсыздалды. Уруксаттарды эсепке алуу, берүү жана контролдоо жол жоболору автоматташтырылды. Электрондук формат кагаз бланктарын толугу менен алмаштырып, Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы эл аралык автомобиль ташууларынын ачыктыгын, башкаруусун жана натыйжалуулугун жогорулатты. Уруксат бланкын алуу үчүн мурда бир жолу транспорт органдарына баруу керектелсе, азыр баруунун кажети жок. Арызды жеке кабинет аркылуу тапшыруу болжол менен 10 мүнөттү талап кылат. Оператор тарабынан бекитилгенден кийин накталай эмес төлөм QR коду аркылуу жүргүзүлөт. Уруксат берүү формасы жеке кабинетте пайда болот. Колдонулган документтер мурун бир кагаз түрүндө болсо, азыр ал санарипке өткөн. Кызмат көрсөтүү дагы кагаздан жеке кабинет аркылуу электрондук түргө өттү. Эгерде мурда бланктарды чыгарууга мамлекеттин чыгымдары жылына 2 миллион сомду түзсө, азыркы учурда чыгымдар жок. Бул электрондук тазалоо менен мен кирип чыктым. Мына документим бүттү, буюрса Ошко карап жолго чыгып атабыз. Бунун эң жакшы жери, мага жаккан жери мындай болду. Минтрансқа бар убакыт кетирип, машинаны токтотуп, ал жакка убакыт кетирип барбайт экенбиз. Ушул менен ушу жерде бүтөт экен. Е-пермиттин негизги артыкчылыгы ташуучулар үчүн ыңгайлуулук. Эми бардык операциялар онлайн режиминде, кезеги жана ортомчулар жок аткарылат.
Бул реформанын жыйынтыктары Кыргыз Республикасынын соода транзиттик жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга, региондук хабты калыптандырууга, Кыргыз-Кытай каттамындагы жүк ташуучулардын убакытын үнөмдөөгө жана чек арадан ыкчам убакытта өтүүгө шарттарды түзүүдө.